Мекенибизде саат 18. Жашоо кыймылды талап кылат. Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Кутман кечиңиздер менен кадырлуу замандаштар, бардык сүйүктүү угармандарыбыз менен амандашып, дагы бир куттуу кечибизде үн алышканыбызга кубанычтабыз. Кантсе дагы жаз мезгили жыттанып келатат. Анткени болгону гана 22 күн, анан кийин албетте баарыбыз сүйгөн жаз мезгилин тосуп алабыз. 8 февраль аптанын дүйшөмбү күнү жаңы иш жумалыгында эле биз угармандарыбыздын бардыгын сергек жашоо образына үндөп, депрессия, стресстен алыс болуңуз деген максат менен дагы бир сонун эфирибизди баштаган олтурабыз. Жана албетте бүгүн баарыбыз жакшы көргөн, эч качан тажабаган уйку тууралуу сөз кылмакчыбыз. Баарыбыз жакшы көргөн уйкунун маанилүүлүгү. Кээде тилекке каршы ден соолуктан улам, кандайдыр бир мүчүлүштүктөрдөн улам уйкусуздук болуп калат. Же тескерисинче канча уктасаң дагы уйкуга тойбогон учур бар, Анан баарыбыз билебиз, кечинде саат 9-да мен кичинекей кезимде «Спокойной ночи, малыши» деген мульт тасмадан кийин ата энем болду укта, балдардын сааты келди деп туруп жаткырып койчу эле. Анысы кандай, ар бирибиз үчүн уктачу учур качан жана уйкунун ден соолукка тийгизген таасири кандай? Бул тууралуу кенен сөз кылабыз. Анан азыркы учурда ашыкча салмактуулук көбөйүп бара жаткан учуру. Бул номер 1-чи көйгөйгө чыкты, тилекке каршы. Мына ушул учурда дагы уйкунун кандай таасири бар? Бул тууралуу биз алдыда кенен сөз кылабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова, бардыгыңыздарды чакырабыз. Жана албетте достор, балага, чоң адамдарга ушул уйкусуздукка же тескерисинче уйкучулукка байланыштуу ар кандай суроолор болсо, азыртадан биздин WhatsApp номерубузга жазыңыздар. 0705 53 16 64 сандары кызматта. Эзилип бүттүм чыгармасы менен саатыбызды баштап алалы. Андан соң коногубуз менен тааныштырам. Агарып аткан таңым элең сен, жашоодон тапкан багым элең сен. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, эзилип бүттүм, ай эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм, кайдасың асылым азыр? Сагындым өзүңдү гүлүм, ай эзилип бүттүм. Алтыным өзүңдү күттүм, кайдасың асылым азыр? Сагындым өзүңдү гүлүм. Сени сүйөмүн, сени күтөмүн, сен деп соготкон менин жүрөгүм. Үмүттүн шамын өчүрүп барам, кыйнадың жанды. Ай эзилип бүттүм, алтыным өзүңдү күттүм, кайдасың асылым азыр? Сагындым өзүңдү гүлүм, ай эзилип бүттүм, алтыным өзүңдү күттүм,
акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз. Дагы бир жолу барыңыздарга салам айтабыз. Жана жагымдуу музыкалык ыргактан кийин биз жагымдуу маегибизди баштадык. Иммунитет докторусу ар дүйшөмбү кечки саат 18:00 жалпыңыздар менен кызматта мен Айнура Миназарова болом. Анда достор, бүгүнкү коногубузду тааныштырсам, академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун пульмонолог-сомнологу Акылбеков Азамат Исхакович. Кутман кечиңиз менен. Саламатсыздарбы? Жакшы жетип алдыңызбы? Жакшы, чоң рахмат. Ден соолугуңуз, иштериңиз? Акырындап жүрөбүз, иштеп жүрөбүз. Сиз менен таанышканыбызга жана төрүбүздөн көргөнүбүзгө кубанычтамын абдан. Мен дагы. Анда чоң рахмат. Азамат мырза, сиздер ошол пульмонологдор акыркы учурда абдан популярдуу болдуңуздар, ошол тилекке каршы Айтпаңыз. пандемиядан улам пульмонолог издегендер көп болду. Бирок сомнолог болгонуңуз дагы мага абдан жагып турат. Анткени чындыгында уйку тууралуу баарыбыз ойлонбойбуз. Бул жашоонун бир организмди кадимки эле этабы катары көрөбүз, бирок анын маанилүүлүгүнө көп учурда маани бербей келебиз. Мына сизди эфирге чакырганыбыздын себеби дагы ушунда болду. Биз бүгүн ошол баарынан таттуу уйкунун маанилүүлүгү деген теманын тегерегинде сөз кылалы дедик. Кайсы учурда укташ керек, уйкунун фазалары кандай, уктап жатканда кандай гормондор бөлүнүп чыгат, уйку жетишпесе эмне болот, кичинекей бала канчада уктап, канчада ойгонушу керек, канча жолу укташы керек, чоң адам канчада укташы керек. Мына ушул тууралуу биз 1 саат бою сөз кылабыз. Анан албетте угармандарыбыздан дагы жакшынакай суроолорду күтөбүз. Жазыңыздар, өзүңүздүн ден соолугуңузга, жакыныңызга байланыштуу суроолор болсо, биздин WhatsApp номурубуз кызматта. 0705 53 16 64 сандары кызматта. 0705 53 16 64. Ошондой эле достор, биздин түз байланыш сандарыбыз дагы кызматта. Чалыңыздар, студиябызга кош келиңиздер. 0312 шаарыбыздын коду, 91 19 19 сандары студиябыздын байланыш сандары. Анда алгач эле Азамат мырза, сиз жөнүндө бир аз кыскача болсо дагы маалымат билгим келип турат. Кимсиз, кайсы жердин колунусуз, бул кесипти кандайча аркалап калдыңыз эле, бир аз айтып берсеңиз. Рахмат. Менин атым Акылбеков Азамат Исхакович. Мен кардиология жана терапия улуттук борборунда иштейм. Пульмонолог болуп, өпкө дарыгер десек болот. Кардиологияны дагы кичине кардиологияга кызыгам. Анткени деген мен 6-5 курска чейин почти кардиолог болом деп жүргөм да. Анан тапшырсам чөтө ойлонуп калдым да, мындай кардиологдор көп негизи Кыргызстан боюнча. Аябай көп, хирургдардан да көп. Анан чечтим, мен пульмонолог жок чөтө. Мен да өзүм мындай живой пульмонолог көрө элекмин да, ага чейин. Анан ошол пульмонолог болом деп чечтим. Ошого тапшырып, 2 жыл окуп дагы, бул 6-чы курстан кийин дагы ординатурага тапшырыш керек. 2 жыл окуйсуң, кесибиң боюнча. И получается ошол пульмонологияны тандап, ошону бүттүм. Анан ошол отделениеге калып калдым. Бул деген Талант Маратбек Соронбаев биздин жетекчибиз, бөлүмдүн башчысы, профессор өзү, окумуштуу киши мындай өзү, аябай прогрессивдүү, жаштарды сыйлайт аябай, жаштарды көтөрөт, жаштарга аябай жакшы мындай поддержка кылат, колдойт. Мыкты устат экен да. Ооба. Менин шакиртим дегенден эле абдан таптап табыштагандан эле билдим, демек агай деп Айттыбы, ушинтип. Кеттик анда биз ошол уйку тууралуу тема кылалы дедик. Буга чейин ар кандай тема, ар кандай органдар тууралуу сөз кылып келатабыз. Анан албетте уйку жөнүндө кеп кылбасак болбойт. Анткени 75 жыл жашасак, анын 25 жылы уйку менен өтөт эмеспи? Туура. Толук кандуу уйку дегенде эле алгач сизден сурагым келип турат. Толук кандуу уйку деген эмне? Мисалы, уйку жетишсиз деп келебиз. Эми толук кандуу уйку бул? Бул негизи уйку деген бул аябай маанилүү, аябай мындай важный бир медицинанын бир бөлүмү да, өзүнчө. Ал бөлүм сомнология деп аталат медицинада. Ал деген сомнология деп аталат да медицина тилинде, латын тилинде. Сомнология деген бул пульмонологияга кирген илим да, кире турган илим. Ал илим аябай маанилүү, анткени деген уйку деген наиболее важный мындай эмес го дейм, адамдын организминдеги. Анткени деген уйку жок болсо организм эс албайт. Ар бир системабыз, ар бир органдарыбыз эс алыш керек. Убагында эс алыш керек.
түн ичиндечү адам уктаганда, түн ичинде эмес, специально күндүз Негизи да эле уктаса уктаганда. болот. Ооба, негизи эле уктаганда өзүнчө бир кызык процесс өтөт да. Мындай, мисалы үчүн иштеп жүрсөк, окуп жүрсөк, ал өзүнчө метаболизм болот. Адам уктаса, башка метаболизм болот. Башка гормондор иштейт. Башка баягы уйку бездин эмеси гормондору да чыгат. Инсулин көбүрөөк чыгат. Тиги простагландин деген наоборот ылдыйраак болот. То есть бүт гормондор мындай башкача подстраиваться этет да, ошол уйкунун учурundачы. Вот, кыскача айтканда, Эми толук кандуу уйку деген бул эмне? ооба, бул деген эми 7 саат минимум бул. 7 сааттан өйдө укташ керек. Уктаганга кичине аракет кылыш керек. Ушул жерден сурагым келип турат. Мүмкүн бир аз күлөрсүз. Мен бир маалымат окуп калдым да, аял киши мырзаларга караганда жок дегенде 2 саат узагыраак укташ керек. Анткени алар күндүз 2,5 мээсинин 2,5 шаары тең бир учурда иштегендиктен көбүрөөк чарчат дейт да. Бул кандай негизи Бул медицинада? маалыматты деген мындай аял киши профессор чыгарыш керек болсо керек, ошо. Ким билет? Негизи чоң адам, мындай улуу киши минимум 7 саат укташ керек суткасына. 7-8 7-8 негизи. 8-9 да болсо тоже жакшы болот. Бирок эми иштеш керек да. Семьяны кормить этип. Эми адамбыз да, кишибиз да по-любому иштеш керек. Жок дегенде 7 саат уктап койсо адам уже жакшы болот. Уже организм жакшы эс алат. Туура гормондор чыгат. Гормондордун саны, эмеси, количествосы тоже туура болот да. Ошо гормондорго алдыда токтололу. Ага чейин мен уйкунун фазалары жөнүндө бир аз сөз кылып берсеңиз деп турам. Андан кийин гормондорго өтсөк, мындай тепкич менен кетебиз го. Уйкунун кандай фазалары болот? Фазага чейин мындай негизи уйкуну разбирать этип коелу. Уйку деген бул корка деген десек болот. Бул мээнин үстүңкү эмеси да, кыртышы. Ооба. Кора головного мозга орусчасычы. Ал деген мындай поведениябыз, кыялдарыбыз, сүйлөшүп атканда, окуп атканда мындай иштетебиз да, баштычы, баш иштетебиз. Жалпак тил менен айткандайчы. Вот. Адам уктаганда ал корка өчөт. То есть биз мындай эс алабыз. Эчтеке кыла албайбыз, контролго ала албайбыз. То есть организм өзүнүн контролуна өзү келет да, мындай. Өзү контролдойт. Бүт баарын көзөмөлгө алат өзү. Вот. Ошондо эки түрү бар да уйкунун. Биринчиси болсо поверхностный сон. Кандай десем болот? Үстүртөн, жеңил уйку. Ооба, жеңил уйку. Жеңил уйку. Ал мындай кыска фаза да негизичи. И глубокий сон деген болот. Терең уйку. Туура. Чоң рахмат. Орус мектепти бүткөм да мен. Ошол терең уйкуда адам киши аябай мындай терең кетет да. Терең кетет мындай подкоркадан жана кандай дедиңиз? Кыртыштан. Андан ылдый болот. Ошондо гормондор өзүнчө бир катуу иштейт. Ошондо желудочный сок да башкача иштейт. Баягы ашказандагы согучу, суусу. Ичегибиз да башкача иштейт. Перистальтика өзгөрөт. Скорость перистальтиканын эмеси ылдамдыгы тоже өзгөрөт. Төмөндөйт негизи. Вот. Ошондо поверхностный сондо внезапно мындай кокустан ойгонсочу киши. Оңой ойгонот. Жок. Эмеден терең уйкуда ойгонсо жаман болот, башы ооруйт, мындай настроениясы жок. Не стой ноги деп айтат го орустар. Встал. Ошондой болуп калат да. Действительно бүт баары иши да болбойт, мындай жумушта да мындай жакшы иштей албайт да, сосредоточиться этпей, тамагы да жакшы сиңбейт. Вес кошот обязательно ал фазада, мындай постоянно ойгоно берсечи ал фазада. Мисалы үчүн мен почти 2 жыл болду да ошол фазада өзүм ойгонуп атам да. Бирок бул просто катуу жумушубуз болуп атат. Профессорубуз тууралуу эми билесиз. Ал деген аябай деятельный, мындай мыкты дарыгер да. Вот, поэтому жумушубуз аябай көп. Почти бүтпөйт. Мен мына бүгүн суточный дежурстводан чыктым. Реаниматологияда иштейм. Дагы бир дежурант по совместительству иштейм да. Вот, поэтому кичине уйкум бузулуп кетти. Чын ачык эле айтайын. Бирок азыр мындай жакын арада уже обязательно аракет кылам. Ал жөнүндө тоже сүйлөшөбүз да, мындай специальный бир методикалар бар.
кандай туура укташ керек, качан жатыш керек. ооба. Вот. Эми фазаларына өтөлү. Мисалы саат 11ге чейинки кыска учур, анан 11ден кийинки, анан таңкы 4тө эң таттуу учур деп да бир ушундай бир сонун учурлары бар эмеспи уйкунун? Ошол жөнүндө айтып берсең. Негизи сомнология боюнча биз в основном ошол эки фазаны көрөбүз да, поверхностный терең менен Жеңил уйку. жеңил уйку менен. Жеңил уйкуда кыртыш деген полностью мындай Мээнин өчпөйт да. кыртышы. Мээнин кыртышы полностью мындай өчпөйт. Жана бир болот эмеспи, үлгүрөп кетесиң, анан сыртта болуп аткан баарын угуп атасың. Ошондой. Бирок Точно бир ошондой. карасаң уктап аткандайсың да. Ооба, Бул ушул жеңил уйку. Жеңил уйку. Действительно ойгон соң, как будто уктаган жоксуң. Ооба. Жапжакшысың, сопсосуң. Бетиң нормально шишибейт, жакшы. Жана сүйлөшүп аткан эле деп анан узун кулак болуп турасың. Ооба. Ал уйку мындай поверхностный болот. Жакшы. Эми ошол уктоого даярдануу жөнүндө сөз кылалычы. Өзгөчө азыркы учурда бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Жатып алып, биз телефон чукулайбыз, телевизор көрөбүз, анан уктайбыз да. Уктоого даярдануу кандай болушу керек? Буну деген мен 21 кылымдын проблемасы, чоң проблемасы деп эсептейм да аначы. Анткени деген 21 кылымда азыр гаджет. Гаджет, ар бир адам. Ооба. Кичинекей баладан баштап уже пенсионерлер да колдонот азыр. WhatsApp, Instagram, Ооба, аталар аз бизден жакшы колдонушат. Бизден жакшы колдонушат. Комментарийлерди карасаң, 80% ошо апа-аталар. Ооба, туура. Вот, поэтому деген уйкуга даярдануу бул аябай маанилүү нерсе, сиз айткандай. Биринчиден, может быть, сюрприз болуп калат, бирок жакшы, чем мындай көбүрөөк адам иштесе, окуса же болбосо, ошондо уйкусу мындай сапаты жакшыраак болот да, мындай. Мээ чарчаш керек, Мээ чарчаш керек, ооба, обязательно. Мээден тышкары баягы эт булчундарыбыз тоже эс алыш керек. Мышечная система. Бизде эс алыш керек. Чарчаш керек, наоборот. Ошол паркта кичине сейилдеп, пробежка кылып, физикалык активдүүлүк по-любому жасаш керек. Паркка чыгып алып кичине мындай жүгүрүп койсо жакшы болмок. Жакшы болот да, ошондочу. Ошондо мындай действительно мындай уйку терең болот, уйку аябай мындай сапаттуу болот. Эртең менен кичине тамшандайт даже. Ошондо эртең менен турсачы, ойгонсочу адам, кичине мындай бодураак болот да. Вот. Уктаар алдында, мисалы, көпчүлүк айтат эмеспи, 7ден кийин, баягы тамак ичкенден кийин өтө катуу тоюп албагыла. Ооба, ага чейин жетебиз азыр. Ага чейин жетебиз. Ошондо деген адам чарчаш керек кичине. Кичине болсо дагы кичине чарчаш керек. Нагрузканы кылыш керек, физикалык. Эми сиз билесиз го, баарыбыз билебиз, эртерээк жатыш керек. Эртерээк жатканга аракет кылышыбыз керек. Саат 10дордо эң жакшы период десек болот, саат 10дон 11ге чейин. Түнкү. Бул чоң адамдар үчүн, Чоң адам, кичинекей адамдар, кичинекей балдарга чейин азыр жетебиз, Вот, ошол убакытта, ошол периоддо уктап калса адам, эң жакшы уйку болот. Ошондо. Тамак тууралуу эми. Тамакты деген аябай мындай ужунга эми биз кыргыздар кандай тамактарды билесиз да, жакшы көбүрөөк басымдуу кылабыз. Камыр болот, мындай оорураак тамак болот. Эт көп болот. Ужунубуз, кечки тамагыбыз эми саат 7 эмес, 8де эмес, туурабы? Көбүнчө саат 9дон уже ашып кетет да, ошондочу. Ал туура эмес негизи. Саат 6га чейин, 7ге көп болсо 7ге чейин, кечки саат 7ге чейин бир мындай легкий ужин кылыш керек. Легкий болбосо дагы баары бир кыргызбыз, биз билесиз, по-любому кичине эме тянет да. Эткечи. Бирок мындай разнообразный кылыш керек. Бүгүн балык, эртең койдун эти. Жашылча жемиштерди дагы аралаштырып. Жашылча жемиштер, ооба, камыр, хорошо. Камырдан кийин гречка. Ошентип кичине эметиш керек да, бөлүш керек. Бул бир. Анан вакыт, жана мен айтып кетпедимби? Саат 7ге чейин аракет кылып коюш керек. Ошол последний тамагыңыз, акыркы тамагыңыз жетти. Всё. Андан кийин китеп окусаңыз болот. Кичине бүтпөгөн жумуштарды калып калат го жумушта. Ошолорду да бүтүп салса болот.
компьютерде үйдөн отурупчу. Эми туугандар менен сүйлөшсөк болот. Нормально, мындай спокойно жатып, анан саат 10-дордо уже 11-лерде уже жатыш керек. Вот. Эми өзүнчө бир бөлүм тууралуу, именно уктоо жай десек болот. Ал деген эң биринчиден мындай обойдун түсүчү спокойный болуш керек. Эч кандай красный, мындай кыпкызыл, күрөң, баягы көк обой модный го азыр, атлас сыяктуу. Ошол ал наоборот мындай зыян таасир этет. Эми адам уктаарда мындай көз ачык да по-любому. Карайт жак биякты, ойлонот кичине, эстейт күндүзкү иштеринчи. Вот, анан ошондо эртеңки күнүн пландаштырат, пландаштырат. Ооба. Ошондо обойлор, конечно, обой мындай поле зренияга түшөт да. Ошол деген кичине зыян таасир этет адамдын мээсине, адамдын нерв системасына. Эң биринчиден. Пастельный тон деген айтат го орусча. Ошондой болуш керек. Абрикос, өрүк мындай түсү, нежный кремовый, бежевый. Ошондой болсо эң жакшы түс. Экинчиден, салкын болуш керек. Аябай эми суук эмес, конечно, Гренландия эмес, бирок мындай салкынраак болуш керек. Кыш болсо дагы, жаз болсо дагы, жай болсо дагы салкын болуш керек. 23, 24, 25 эң мындай жогору. Эң жогору мындай комфорттуу десек болот, адамга. Үчүнчүдөн үндөр, телевизор, компьютер, смартфон, звуктар, азыр просто звуктар да жөн эле. Ошол сырткары үндөр, паровоз, машина, кошуналар, ызычуу шылып, любой ызычуу. Ошондон кичине качып жүрүш керек. Кантип эметсек алдын алса болот аны. Беруши деген бар. Кичинекей кулакка арналган. Ошону тагып койсо болот. Үчүнчүдөн көп суу, төртүнчүдөн уже суу. Биз аябай суусап, жайында особенно. Суусап, анан 1 литр, 2 литр, жарым литр ичип алабыз да суу. Жатарда. Же болбосо кээ бирлер кола ичип коет. Эми билебиз. Жок. 1 стакан максимум 1,5 стакандан ашпаш керек. Эң акыркы эмең суусундук любой. Бешинчиден бул ойлорубуз. Бул деген эме ментальный фон деп айтат да, аталат да орусчасында. Кээде мындай ойлонуп кетебиз да, катуучу эртең эмне кылсам, тигиге эмне деп айтсам, ошол 1000 сом карызмын, акча каяктан алам, же болбосо эртең эмне жазайм, эмне тамак жасайм. Ошондой ойлор постоянно түн ичинде пайда болот да, көбүнчөсүчү. Өзүм да байкайм. Мындай важный, чоң мындай маселе уктарда келет. Именно уктарда келет. Такыр болбойт бул. Эң жаман таасир ошондон болот экен. Уже мындай окумуштуулар өткөзөт го, мындай жүргүзөт го, изилдөөчү. Ошол изилдөөлөрдө жазылып турат. Ошол эң вредный фактор ошол ойлор, жаман ойлор, мындай проблемалар. Постоянно напрягать этип берсең, уже саат 11 болду, 12 болду, адам уктабайт. Ойлор мындай тарабайт да. Ошол эле. Билесиз го. Бул эң зыяндуу. Ошол 5-6 фактор аябай маанилүү. Уйку жайында. Жакшы. Эми биз уктар жөнүндө айта кетпедиңизби? 10-дон 11ге чейин депчи, ушул уктап жаткандагы кайсы гормондор иштелип чыгат? Канчалык деңгээлде, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эң биринчи, аябай эң маанилүү гормон биз үчүн бул эндорфин. Эндорфин деген гормон счастья дейт, аны бирок ал туура эмес. Не обязательно счастье да пайда болот. Ошол эндорфин. Жөн эле адам уктаса, ал кичине почти 2 эсе көбүрөөк чыгат. Уктап аткан мезгилде. Кайсы учурда бул бардыгы эле уйкудабы же жана жогоруда сиз айткан терең уйкудабы? Терең уйкуда. Көбүнчө терең уйкуда. Анткени деген ички органдар терең уйкуда көбүрөөк иштейт, катуураак иштейт. Вот. Андан тышкары инсулин, жана мен айтып кетмедимби?
ал наоборот жайыраак болот, жайыраак чыгат. Анткени деген физический эме жок, аракет, кыймыл аракет жок. Уктап атканда, адам уктап атканда кыймыл аракет жок, ошон үчүн инсулин анча деле керек эмес. Ал деген наоборот баягы шекерибиз, глюкозабыз, ал деген боорго кете берет да, спокойно, потихоньку депо болот. Глюкозанын депо деп аталат. Ошого пока мындай чогулта берет да, бөйрөк боордочу. Кайсы учурда чогултат? Ошол терең уйкуда. Терең уйкуда кичине ошол организм восстановление болот. Анткени деген резерв кеткен да, күндүзчү иштеп же болбосо угуп, мээ иш болсо, жумуш болсо, физический жумуш болсо дагы көп кетет энергия. Ошону восстановление кылат. Ошон үчүн ал фаза аябай маанилүү бизге. Эми ойгонбош керек, бирок укташ керек обязательно терең уйкуда. Жалаң мындай поверхностный сон болсо болбойт, тоже эс ала албайт до конца. Жана мисалы кээде ооруп турганда же кичинекей баласы бар апаларды байкасаңар, кечке улам ойгонот, эртең менен чайын алып, же уктаган киши эмес, же уктабаган киши эмес болуп баш ооруп турат эмеспи? Дагы кандай гормондор бөлүнүп чыгат? Вазопрессин деген гормон чыгат. Бул деген эмебизде гипофиз деген отдел бар, бөлүмүбүз бар, мээнин, адамдын мээнин. Бул аябай маанилүү гормон. Вазопрессин деген ал сууну мындай кармаганга аракет кылат. Мисалы үчүн суу ичтик да, ошону бөйрөктөн өтүп, 3-4 канатик бар. Ошол канатиктен өтүп, кичине кармап турат. Вазопрессин деген латынча бул сжимаю деген да. Кысуу. Кысуу. Вот, вазопрессин деген аябай маанилүү. Поверхностный сондо көп чыкпайт. Булар бөлүнбөйт, Дагы бир сурагым келип атат. Мисалы, жанагындай операция же кандайдыр бир медицинанын киригишүүсү менен адамдарды уктатышат эмеспи, атай наркоз менен, Бул уйку кандай? Ушул кадимки уйкудан айырмасы канчалык деңгээлде? Же бул деле ошондой терең уйку болобу? Же бул таптакыр башка факт? Ошондогу уйку жөнүндө айтып берсеңиз. Бул кичине башкача болот. Бул кичине башкача болот. Анткени деген бул баңгизат эмес, эми кандай десек болот. Бул дары-дармек. Бул уже химиянын эмеси заты да. Туурабы? Ал зат деген баягы мен айтып кетпедимби, нерв системасына ошого иштейт да, ошого таасир этет. Нервный системаны кандай десем мындай угнетение кандай десем болот? Чарчатат, атайын чарчатат. Ошон үчүн нездоровый сон экен. Бул жакшы эмес, бул жакшы эмес уйку. Анткени деген биякта поверхностный сон жок почти. Только терең уйку. Постоянно терең уйку боло берсе, организмге чоң мындай нагрузка түзөт, тоскоол түзөт. Демек, жеңил уйкунун дагы пайдасы бар экен да? Конечно, бар. Бар. Сөзсүз бар. Ошондой бул эми табигат боюнча ошондойбуз да. Туурабы? Анан тиги жанагы наркоздун таасири ал такыр башкача. Ошондо адам жакшы эс албайт. Ага каршы наоборот мындай эме болот да. Чарчайт андан кийин чарчайт. Ошондой уйкудан чарчайт. Сиз көрдүңүзбү беле наркоздон жаңы мындай наркоздон өзүнө келген адам? Жыбырга ойгондогон адамды жок. Мен өзүм да наркоз алгам да, анан кийин ошондо эстей берем да, ойгонгондо сен баягы уктап турган адамдай эмес болосуң го. Ооба. Тескерисинче бир чайналып, кыйналып, мээң ого бетер чарчап, уйкуң келип, ошондой уйку койгонсуң го. Ошондон улам ал уйку эмне болгон уйку деп сурап атам да. Бул баңгизат сыяктуу эффект берет. Ачык айтканда. Бул дары-дармек. Түшүнүктүү. Биз угармандарыбызга кайрыла кетели. Бүгүн темабызда уйкунун маанилүүлүгү жөнүндө сөз болуп турат. Коногубуз бар, пульмонолог жана сомнолог. Сиздин дагы сурооңуз бар болсо, WhatsApp номерубузга жазыңыз 0705 53 16 64 сандарына. Бизде келип аткан суроолор бар. Алдыда буюрса угармандарыбыз жооп беребиз. Эми мен дагы сурагым келип турат да. Мисалы, ашыкча салмактуулуктан жабыркаган адамдарга диетологдор болобу, нутрициологдорбу, ким болбосун эң эле алгач уйкуңуз кандай деген суроону беришет да. Эмне себептен аз уйку же жетишсиз уйку бул нерсеге алып келет? Эмне байланышы бар, Ооба. Эмне себептен бул ашыкча салмактуулукка алып келет? Ооба. Ашыкча салмактуулук обязательно сөзсүз алып келет айгында. Бирок мындай аябай курч эмес да бул состояниечи. Бул өнөкөт.
ага чейин 20-30 жыл өтүш керек да. Сразу алып келбейт. Бирок акырындык менен кошула берет да. Акырындык менен кошула берет. Башында 1 килограмм кошот, анан 3, анан 5 килограммдан кошо берет киши. Албетте бул генетикалык факторлор тоже бар. Генетический эми бүт чоң атасы, тай атасы аппарык болсо, небереси да ошондой болот да, туурабы. Генетикалык аябай мындай предрасположенность болсо, башкача айтканда, плюс баягы уйкунун сапаты начарласа, ошондо сөзсүз адам салмак кошот да, сөзсүз кошот. Жок, ошо таң калам да, эмне үчүн? Айтпадымбы, ошол жакшы уктабаса киши, эмеси гормондору, баягы эндокриндик функциясы, жүрөк тамырлар системасы, дем алуу системасы, нерв системасы, жанагы ашказан, ичектер, пищеварительный системасы бүт баарына таасир этет. Бүт баарына. Бардык ички органга. Бардык ич органдарга. Жок, андан тышкары еще нерв системасына. Нервке дагы. Нервке дагы. Вот. Ал таасир кандай түшүндүрсөм болот? Бул таасир не только гормон аркылуу болот да. Бул таасир еще баягы кандагы майлар бар го, холестерин. Холестерин аркылуу болот. Жакшы холестерин, жаманы да. Жаманы бар, жакшысы бар. Ошондо уйкусу начарласачы, адамдын системасы, баягы регуляция системасы, ошол майлардын регуляциясы да бузулат да. Ошондо бузулганда жаман холестерин май чогула баштайт. Андан кийин сөзсүз атеросклероз пайда болот. Атеросклеротическая пляшка пайда боло баштайт. Бул состояние, бул дарт негизи инфаркт миокарда деген бар го, коронарная болезнь сердца деген бар. Ошого алып келиши мүмкүн. Бул эң негизги себеби. Инфаркттын эң негизги себеби бул атеросклеротическая бляшка. Ал полностью эмеси тамыр бүтөлөт да. Бүтөлгөндөн кийин кан жакшы өтпөй калат. Кандын клеткалары чогула баштайт, дагы анан бир жолу раз и все. Үзүлүп, полностью перекрывать этип калышы мүмкүн. Тилекке каршы. Ошол бул непосредственно эмеси сердечно-сосудистый системага таасири. Экинчиден, эндокринный функция айтып кеткем, гормон аркылуу бул. Вот нерв системасын эми билебиз. Мээде эс алыш керек, адамдын мээсиде эс алыш керек, баягы мээнин коркасы, кыртышы. Ошол сөз жаттап кеттиңиз бүгүнкү эфирден. Жаттап кетиш керек. Ошол. Бардык органдарга обязательно таасир этет. Уйку начарласа. Мен дагы бир нерсеге баса белгилегим, токтолгум келип турат. Жогоруда биз баштап анан токтоп кетпедикпи? Гаджеттер тууралуучу. Жатар алдында ар бирибизде атат бар. Кайсы социалдык тармакта эмне жаңылык болуп кетти, эмне болуп кетти деп ачабыз, карайбыз дагы, анан көгүлтүр экран, цвети өчүк, биз чукулап анан баягы уктагансыйбыз да. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Гаджеттер деген бир четинен бул уйкуга кандай таасир берет? Бир четинен бул аябай эми керектүү буюм да, гаджет. Бирок башка четинен бул зыян, аябай зыян таасир этет адамга. Биринчиден ошол уйкуну бузатат обязательно. Сиз айтып кеткендей, ошол кечке карап туруп экрангачы, ал экран обязательно жарык болот. Бул экран деген AMOLED, жанагы OLED деген системалар бар го, жаңы системалар. Эми кичине сапаты мындай буюрса жакшы эле болуп калды азыр. Samsung, iPhone'дордуку, кымбат телефондордуку. Бирок все равно ошол экран караңгыда, особенно кээ бирлер мындай светти өчүрүп коюп, анан смартфонду жатып алып анан чукулайбыз да. Ал аябай зыян болот да. Зыян таасир этет көзгө. Көздөн кийин уже нерв аркылуу кайра баягы эле нервный системасына таасир этип коет. Бул деген чарчатат адамды аябай. Көздү чарчатат, көздүн давлениясын көбөйтөт, кан басымын. Көздө өзүнүн басымы бар да, давлениясы. Ошону да көтөртөт. Стресс. Ошол бир дагы бир маанилүү, аябай маанилүү нерсе бар да. Бөлүмү. Бул психология.
психологические нарушения ошолорго алып келиши мүмкүн. Бул уже нервный система аркылуу обязательно бир стресске алып келет. Киши жакшы уктай албай, өзүнө кирип кетет. Көңүлү түшөт, мындай көңүлү калат любой нерседенчи. Эми байкасаңар, баягы иштеген адамдарда уйкусуздук деген жокко эсе, биз тескерисинче уйкубуз канбай, уйкуга мас адамдарбыз. Көп учурда уйкусуздук болуп, уйку бузулуп калат эмеспи? Мунун себептери эмнеде болот? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы эле терең уйкуга кирейин дейт, жакшы эле уктайын дейт, бирок улам ойгонот. Эмне себептен адам уйкусуздукка барат? Ооба, бул көп факторлор бар. Баягы стресстер, баягы психологиялык дарттар, ошол оорулар тоже ошого жабыркайт. Андан тышкары жумушунан тоже адамдын жумушуна жараша. Эгерде мындай нервный специальность, нервный кесип деп айтабыз го, андай да бар да, туурабы? Ооба да. Эми чё далеко ходить? Көбүнчө адамдар менен иштешкендер, Медицина, банковское дело, мугалимдер, милиция. Коом менен иштешкендер. Коом менен иштешкендер баары тең. Ошолордуку эң мындай нервный. Действительно мындай нервный профессиясы болот да. Ага каршы эмесмин мен. Ошол профессияга жараша көбүрөөк стресс болсо, сөзсүз уйку козголуп калат организм. Конечно, козголуп калат. Ошол өнөкөт процесс да бул. Көпкө чейин 3, 10, 20 стажы болсо, бул чогулу берет да. Стресстерчи, факторлор. Ошондо уже нервный система көнүп калат. Андай состояниясына уже норма деп эсептеп калат да. Аначы уже все ойгонуш керек. Мына уктап баратканда ойгонуш керек. Уже көнүп калат ага нервный система. Уже адам мындай өзүнчө бир атайын ошо түзүлгөн лечениясын алыш керек уже. Дарылоосун алыш керек. Бул уже врачка кайрылыш керек. Бул состояние эми патологияга жакындап калды да. Дагы уйкуну бузган факторлор. Уйкуну бузган факторлор тамакты айтып кеттик. Звуктарды, сууну айттык, бүт баарын айттык, стрессти айтып кеттик. Кандайдыр бир дарт. Мисалы, уйку бези деген орган бар эмеспи? Бунун кандайдыр бир уйкуга тиешеси барбы? Уйку безиненби? Уйку бези деген поджелудочная железа. Жок. Бул эми эки функциясы бар. Эндокринный, экзокринный. То есть бир гормонду прям канга эметет, чыгарат, бөлүп чыгарат. Бирөөсүн болсо органдарга. Экзокринный деген функциясы баягы тамак ичкенде ошону сиңиртет. Трипсин, химотрипсин деген белоктор, ферменттер чыгат. Ал мындай тамак сиңгенге аябай жардам берет. Эндокринный функциясы болсо, бул баягы мен айтып кеткен инсулин, ооба. Ал сахарды, шекерди, баягы шекердин молекулалары бар го, канда жүрөт го, ошолорду кармап клеткага алып барат. Ошон үчүн канда нормальный сахар болот. 3-3-5-5. Ошондой болуш керек. Инсулин жакшы чыкпаса, ал сахарды уже алып бара албайт. Кармай албайт, потому что инсулин жок. 3-4 молекула жүрсө, ал эч кандай нагрузка кылбайт да. Вот, поэтому инсулин, уйку без аябай важный, бирок уйкуга анча деле мындай байланыштуу эмес. Жакшы. Уйкуну бузуучу факторлор тууралуу дагы, мисалы, адамда өнөкөт оору, кимдир бирөөндө кандайдыр бир оору болсо, оору түнкүсүн күч алат эмеспи? Ал дагы уйкуну бузат. Ошол жерден дагы ошо токтолгум келип атты. Эмне себептен оорулардын баардыгы түнкүсүн күчөйт? Ооба, туура. Эң туура. Мен өзүм пульмонолог катары айтып кетейин эми. Бизде деген хобл көбүнчө болот. Хобл деген бул өпкөнүн өнөкөт бүтөлмө оорусу. Хронический бронхит илгери болчу да, хронический обструктивный бронхит. Ал азыр аты жок. Азыр хобл. Эмфизема менен хронический обструктивный бронхит бир эмеге дартка кирет уже. Хобл деп аталат. Хроническая обструктивная болезнь легких. Ошондо эмне үчүн уйку бузат? Хобл менен ооруса. Просто мындай мисал үчүн, Хобблдун эң негизги симптомдору, эң башкы симптомдору бул жөтөл. Экинчи адышка, демигүү. Адам демигет, адам жөтүлөт. Эми түн ичинде жөтөлө берсе, конечно, уйку бузат да, туурабы? Сөзсүз уйку бузулат. Хобл деген бул өнөкөт дарт. То есть жылдап созулуп кете берет. 30-40 жылдай оорушат бизге келип кеткен пациенттер. Конечно, жакшы уктабаса,
40 жыл элестетсеңиз, 40 жыл жашаган нормально уктабаса, конечно, уйкусуна таасир этип коет. Ошон үчүн уже бессонница деген уйкусуздук ошол пайда болуп калат. Жүрөк оорулар, КБС жанагы мен айтып кеткен, инфаркт миокарда эми Кудай буйрса, если вы хотя бы пережил, аны менен абайлап жүрүш керек, көзөмөлгө алыш керек. Бул тоже уйкуга аябай таасир этет. Мисалы жөнөкөй эле мен өзүм ушу тааныштарымдан билем, грыжа. Түнкүсүн ушундай боорумду, төшүмдү кысып оорутат, уктай албайм деп. Вот ошого адамдар бар, жакындап калдым да, мен дагычы. Как раз инфаркттачы, стенокардияда тоже жүрөк ооруйт. Сиз билесиз го, мындай кармап коет адамчы. Конечно, уйкусуздукка алып келет. Түн ичинде ооруп калса, больницага алып барыш керек. Постоянно ушундай паника боло берет. Өзү билбейт качан пайда болот. Постоянно мондай страхта, стрессте күтөт да анычы. Азыр болбосо экен депчи. Кудай сактап деп. Ошондой болот. И баягы сиз айтып кеткен неврологический нарушениялар, неврологиялык дарттар. Остеохондроз, ишиаз деген бар. Радикулит деген бар. Оорута турган дарттар бар го мындай. Аябай оорута тургандар. Ооба. Ошол грыжа, сиз айтып кеткен. Грыжа ооруп кетсе, конечно, ал деле өнөкөт да. Ал деле мындай эле сразу бат эле операция кыла албайсың да. Көпкө чейин созулат бул дарттар. 10 жылдап, короче. 10 жыл, 15 жыл болуп. Ошондо тоже уйку бузулат. Жакшы. Биз анда алдыда уйкуну жакшы кылыш үчүн эмне кылыш керек дагы кенен сөз кылабыз. Ага чейин келип калган смс каттар бар. Карамагыбызда болгону 18 мүнөт убакыт калды. Саламатсыздарбы, ыр коюп берип коесуздарбы? Саламатсыздарбы, Уке радиосу ишиңерге ийгилик, келген конокко ишине ийгилик каалайбыз дейт 404 абонент. Чоң рахмат. Кийинки. Саламатсыздарбы? Кичинекей кызым 12ге чейин уктабай айлабызды кетирет. 3 жашта кантип эртерээк уйкуга даярдаса болот? Мен билем, бала 9да укташы керек, бирок такыр үйрөтө албай калдым. Алдын ала чоң рахмат дейт. Мынакей кичинекей бизде баланын уйкусуна келип калдык биз, баланын уйкусу бул в принципе чоң адамдыкындай эле уйкусу. Баягы эле фазалар, баягы эле гормондор, баягы эле ичегинин, ашказандын иштөөсү. Бирдей эле, бирок кичинекей бала эми балада анын организми кичине башкачараак. Мисалы метаболизм деген тезирээк болот, батыраак болот кичинекей балдардыкы. Метаболизм батыраак болуп атканда уйку көбүрөөк керек, восстановление көбүрөөк кылыш керек. Ошон үчүн кичинекей балдар көп уктайт да. Көп укташ керек. 9 сааттан баштап үйдө 10 саат, 11 саатка чейин. Түнкү уйку бул. Ооба, түнкү уйку. Еще детсадта, если бала бакчага барып атса, күндүз да укташ керек. Жана төрөлгөн бала кечки уктай бериш керек. Ооба, Жапонияда болсо мектептеринде берет да ошол тихий час. Уктатат экен кадимкидей. Ошол жакшы практика деп эсептейм да аны. Мисалы үчүн чоң адам биз айтып кеткендей 7 саат уктаганга уйкуга муктаж да. А кичинекей адам болсо 9 минимум. Саат 9тан баштап. Кичинекей балдар дейбиз да, бирок 16-17 жаштагы бала ал деле кичинекей эле. Өзгөчө организм өтө өсүп турган убакыт. Ооба. Мисалы организм өсүп өнүгүп турган 25 жашка чейинки, мисалы бардык адамдар эле ошо 9дан кийин 9да төшөккө жатып калса, бул абдан соң көрүнүш болмок. Мен дагы ошол бир чет элдик адамдын китебин окуп, ушу уйкунун фазалары деп аталганчы, аябай эле таң калдым. Эмне себептен саат 9да жатыш керек дегенде, ошо кичинекей баланыкын айтты да, 9дан 11ге чейинки организмде конкреттүү бир функциясын аткарат уктап аткан учурда, 11ден саат 3кө чейин дагы бир функция, дагы бир белгилүү гормондор, 3төн 4төн баштап 6-7ге чейин дагы бир гормондор, 7ден 8ге чейин бир гормондор, анан болду уйку. Организм бүттү, мен ойгонго даярмын деп эртең менен 7-8де бир сигнал берет экен да. Эгер андан да ашып уктай турган болсоң, баягы башың ооруп, кичинекей бала чыркоо
чогуулонуп турат эмеспи, уйкусу бузулуп калат мына, бул ошондон улам келет дейт да. Анан карап отуруп абдан таң калдым. Ал адам ошол уйкуну 4 фазага бөлүптүр жалпысынанчы. Бул биринчи учур, экинчи учур, үчүнчү учурда. Чоң адамдарга болсо биз 10-11лерде деп атпайбызбы, ал 10до төшөккө жатып көзүң жумулуп калыш керек дейт Ооба, да. негизи. 10до төшөккө жатып көзүң жумулуп калса, бир 15-20 мүнөт ары бери тегеренип жатсаң дагы 10:30да сен уктап Жок дегенде, каласың дейт 10:30 да. Жок дегенде. Негизи эми көбүнчө биз дароо эле уктай калбайбыз да. Биз аябай катуу чарчаганда эле башыбыз туура. жазыкка тиер менен уктабасак, болбосо атай укташ үчүн дагы убакыт керек. Ооба. Анан ошол эле адам бактылуу боло албай жүргөн, жок менде мындай көйгөй бар деп ден соолугунда көп көйгөй бар адамдарда дагы ошол 21 кылымдагы уйкусуздук деп аталган эмгегинде айтат. Бизде дейт көп ден соолугубузда ушундай мүчүлүштүктөр, кемчиликтер пайда болгонун себеби бул уйкусуздук. Анткени биз убагында эмес жатабыз, анан убагында эмес турабыз деп. Анан жанагындай смен деп иштешет эмеспизби? Биз түнү менен иштейбиз, кээде 2 суткалап иштеп калабыз. Бул учурда биз организмди өтө картайтат экенбиз. Мен да бүгүн Өзгөчө айымдар, баягы бетте бырыштан корккон айымдар болсо, анда угармандарыбызга кайрыла кетели. Саат 10 дегенде төшөккө жатып калыңыз. 11ден баштап сизди жашартуучу гормондор бөлүнүп чыгат. Мына ошол учурда эгер кое берип койсоңуз, анда организм жаңыланбай калат экен. Бизде дагы бар билдирүүлөр, карай кетелик. Кутман кеч, ишиңерге ийгилик. Мен тигүүчү болуп иштейм, кеч уктайм 1-2де чейин, бирок уйкуда ошол убакта дейт. Качан ойгонот? Канча эртең менен канчада турасыз анан? 422 абоненти жазып коюңуз. Тигүүчү экен, бирок түнкү 1-2ге чейин уктабайт экен. Ошол убакка чейин иштейт экен. Кыргызстандыктардын көбүсү ошондой уктайт го дейм. Мен өзүм дагы билгем, көргөм, өзүмдүн жеке тажрыйбаман. Менин курбу кызым ушундай смен деп иштепчи, 1 сутка иштейт, 2 сутка бош болуп иштегенде аябай көп бетине бырыштар түшүп, териси кургап кеткен да. Анан көп көйгөйлөр пайда болуп баштаган. Анан ошондо бир дарыгер айтты эле, уйкуңду оңдо, анан баары калыбынан келет деп. Бирок тилекке каршы, эгерде организм мисалы бүгүн жашаруучу процесси калып калса, ал эртең эки эсе чыгарып койбойт, ошону эске алышыбыз керек. Бул ошол бойдон бүттү. Баягы упущенный момент деп коет эмеспизби? Калтырылган учур ошол бойдон калат. Эгер баланын нервти тынчтандыруучу бир гормондору, мисалы деп коеюн, эми мен врач болбогондуктан, сомнолог болбогондон так билбейм, менин оюмча да. Эгер баланын баягы нервти тынчтандыруучу, өстүрүүчү учуру кечки 9дан 3кө чейин болсо, бүгүн ал учурда уктабай калса, уйкусу сапатсыз болуп калса, эртең ал эки эсе ал гормонду иштетип чыгарбайт. Ал болгону ошол күнгө гана өзүнүн порциясын, үлүшүн бере алат. Андан мурунку күн бул бүттү, кое берилди. Ошондуктан акырындан отуруп организмде чоң көйгөйлөр пайда боло баштайт экен. Эң туура деп айтыңыз. 9да турат экен эртең менен, 1-2ге чейин иштеткен, 9да турам дейт. Анда уйкусун жетиштүү эле. Негизи режим өзү уйкунун тартиби туура эмес. Ооба, уйкунун тартиби туура эмес. Мен да айтат элем, бул эжеде мисалы 1-2ге чейин жүрүп, 3тө 2:30да жатса деле, 9да турса делечи, 7,5 сааттык уйку болгону менен баягы безобидный угулат го, нормалдуу эле деп. Бирок сизде дал ушул 11ден кийинки жашартуучу процесс, жашартуучу организмди калыпка келтирүүчү учурду кое берип коюп атасыз. Ошондуктан эрте бырыш түшүп, эрте ден соолугуңузда мүчүлүштүктөр пайда болот. Аны да эске алып коюңуз. Өнөкөй тоорулар пайда болот. Жүрөк оорусу, ошол эле ашык кетпели. Кийинки суроо бар бизде. Саламатсыздарбы? Атам түнкүсүн ооруп такыр уктай албайт. Дары менен уктатса болобу же болбойбу? Мындай учуру 15-20 жылга жакындап кетти дейт. Ооба, жакшы суроо, чоң рахмат. Буну деген биринчи консультация кылыш керек. Доктурга, дарыгерге кайрылып, проблемасын полностью түшүндүрүп берип, жалоптарын айтып, мындай болуп атам деп. Керек болсо керектүү анализдерди өтүш керек. Керектүү обследованияларды, изилдөөлөрдү өтүш керек. Врач айтып берсе, жазып берсе. Ошондо деген диагнозду аныктайт. Точно айтат. Диагноз аныкталгандан кийин дарылоо жасаш керек. Кандай дарылоо болот, кайсы жол менен барат. Ошондо эгерде врач чечсе, аны мен мына снотворный жазып берем ушул пациентке. Анда деген уже ичерсе болот. Мындай жөн эле интернетке кирип туруп, окуп алып, димедрол мисалы үчүн, могу сомнол экен, сомнол жакшы жардам берет экен, кошунама жакшы жардам берди, мен да ичип алайын. Жок, обязательно врач менен кеңешиш керек. Анткени деген адамдын мындай өзүнчө бир индивидуальный переносимость деген болот да, непереносимость.
анан Ошол жакпай эле. калса, алдары жакпай калса, анан анафилактический шок болуп калышы мүмкүн, катуу аллергия берип калышы мүмкүн да, ошондойчу. Анан органдарына дагы Ооба. ичке терс зыян Ооба. тийгизет, өзгөчө болгон. Ооба. Ошол эле жогоруда биз бир аз айта кетпедикпи, азыркы 21 кылымдын бир жардамчысы дагы анан көп көйгөйлөрдүн тамыры болгон ошо гаджеттер тууралуучу. Эмне себептен, мисалы керек болсо уктаар алдында жана нервти козгогон кино тасмаларды көрбөгүлө дейт да. Мисалы триллер, ужас тасмалар. Ооба, эмоционалдуу. Эмоционалдык жактан сени козгой турган ушундай тасмаларды көрбөгүлө деп Туура айтышат. сомнологдор Туура айтышат. сунуштап келишет. Себеби дегенде эгер нервте ошол нерсе калып, нерв козголуп калса, анда түнкү уйкуңуз жакшы болбой калат. Коркунучтуу түштөрдү кирип ойгонушуңуз мүмкүн, же түш эмес, же күндүз баягы уйкусуздук учур эмес, бир белгисиз бир учурда чайналып калышы мүмкүн экен. 50дөмүн, бырышым аз, бирок ден соолугум шүгүр, баары иштебесем ооруп калам дейт. Ооруп калам болсо керек. Жакшы. Мен сизден сурагым келип турат, ошол түш жөнүндө бир аз маалымат айтып берсеңиз. Карамабызда 9 эле мүнөт калды. Түштөр тууралуу негизичи, түштөр эмне себептен улам кирет? Түштөр Анан жакшы деген. түш кириш үчүн эмне кылыш керек? Же таптакыр түш кирбеш үчүн? Ооба. Мисалы мен вообще түш көрбөйм да. Мага кирбейт. Убакытта жок түш көргөнгө. Убакытта жок. Негизи мындай Негизи эле наука. көрбөйсүз. Ооба, негизи эле. Андан негизичи мындай илимий маалымат боюнча баарыбыз түш көрөбүз. Баарыбыз, бүт баарыбыз түш көрөбүз Ак обязательно. кара түстөгү түштөр. Ооба, ооба. Бирок деген турганда эртең менен турганда көбүбүз мындай унутуп калат да. Полностью унутуп калат. Ооба. Уйкунун 70% унутулуп калат. Ооба. Ой, түштүн. Түштүн. Вот. Кээ бирлер мындай көп стресс болгондор, жана биз айтып кеткен профессиялар айрыкча, алар деген көп көрөт түштү. Эмне үчүн деп сурайсыз? В основном көбүнчө ошол терең уйкуда ойгонот. Андай профессиялар. Эртең менен туруп аткандар, саат 7-лерде, таң атпай саат 6-6:30, анан кечке чейин иштегендер. Ошолордуку обязательно мындай түштөрү да кошмарныйраак болот да, мындай жаман. Албарсты басат көп. Бул эми менин оюм эмес, бул действительно бул изилдөөлөр. Баягы Мега маалымат көп Түндүк келгендиктенби, же эмне Американын, себептен? маалымат, стресс, эң биринчи стресс. Эң биринчи стресс. Стресстен обязательно түшкө таасир этет, эффект болот да. Стресс, нерв, бирдей эле. Көп мындай маалымат. Мисалы үчүн врачтар постоянно бир анализдерди окуп беришет, рентгендерди көрүп, жака кирип, компьютерге кирип, выписканы жазып, больнойду тыңшап, сүйлөшүп ар бир больной менен. Конечно, мындай көп маалымат болот да. Ал маалымат действительно мындай тесный ящиктей болуп калат да. Чыккысы келипчи. Вот. Мисалы үчүн одиночество десек, мындай жалгызчылык, эси калып калса, жалгыздык болсо, наоборот, мындай депрессияга түшөт киши. Депрессиядан дагы жаман түштөр, кошмар түштөр пайда болот. Депрессия бул стресстин эмеси, баягы маниакальный синдромдун эмеси, противоположность. Маңдайкы нерсе да бул. Депрессияга түшсө, анын уже дарылоосу кыйыныраак. Эмеге караганда, стресске караганда. Буну уже обязательно врач менен сүйлөшүш керек, кеңешиш керек, кайрылыш керек. Дагы түшкө эмне таасир этет? Акыркы маалымат, акыркы көргөн маалымат, же уккан. Аябай ойлонуп койсоң, ойлонуп койсоң, ошол. Бул деген доминанта деп аталат психологияда. Доминантная мысль. Ошол пайда болсо, мына доминанта, могу кошмарда аябай страшный монстр болду го. И ошону постоянно эстеп, мындай элестетип, өзүчө ошону түшкө түш көрөт, түш керет. Ошол америкалык сомнолог
азыр калп айтып албайын, аты жөнүн айтпай эле коеюн. Мындай дейт, жатаарга чейинки 2 саат убакытта дейт да. Мисалы адам 10до жатса, 8ден баштап тынч эле убакыт өткөрүшү керек дейт. Ошол учурда көнүгүү да жасап кереги жок, баягы физикалык көнүгүү жасаанын кереги жок. Мүмкүн эшикте жөн эле сейилдеп басып келсең болот дейт, бирок мындай денеге дагы, анан психикага дагы күч келтирбеш керек дейт да. Ошол учурда сенин уйкуң сапаттуу, анан жанагындай сиз айткандай ужасный иштер кирбейт дейт да. Уйкуга даярдануудачы сиз кандай дейсиз, ошондойбу? Ошондой, ооба, полностью макулмун аны менен. Кошуласыз, Кошулам. Бизде дагы билдирүү бар, карай кетелик, билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы? Кечинде таптакыр эрте жатайын деп уктай албайм, баары бир колум телефонго созулат. Эмне кылсам болот? Чоң рахмат. Жашым 23-тө, атым Мирлан дейт. Мирлан. Адатка киргизиш керек го, бул телефонду албаганга. Азыр деген Android'де, iOS'то, баягы Apple'дын эмесинде, оперативный системасында бир программа бар да, атайын жазылган программа бар. Бул деген уйкуну контролдойт да, көзөмөлдөйт. Көзөмөлдөйт да, ошонучу уйкуну. Качан хозяин укташ керек, качан туруш керек. Будильниктери бар, напоминалкасы бар. И мындай кандай десем, кишини сурабай эле бир программаны өчүрүп калыш мүмкүн. Мисалы үчүн программаны койдум, мына YouTube'ду ачпа деп. Саат 10до, допустим, мисалы үчүн ачпа. Ачайын десең ачайын десе ачылбайт. Ошондой бар. Бул защита детей барбы? Ошондой сыяктуу эле. Өзүң тоже жакшы эле ыкма деп эсептейм аны. Адат кылып алганга, Ооба. Адат болуп алганча жардам бергенге. Жакшы, мен бул жакта акыркы СМСти окуйун да анан жабайын, болбосо биздин убактыбыз аз эле калды. Саламатсыздарбы? Көзүм алдында буручтарым көп. Бул эмне уйкунун жетишсиздиги болушу мүмкүнбү? Чоң рахмат. Жашым 32де деп жөнөттүр угарманыбыз. Ооба, сөзсүз. Биз уже сүйлөшүп кетпедикпи? Адамдын баардык организмдерге, органдарына таасир этет уйкусуздук. Анда биз эфирди кыскача толуктап бир сирайым кайталап алып туруп бүтүрөлүм. Биз бүгүн уйку тууралуу, баарынан таттуу уйкунун маанилүүлүгү деген темада сөз кылдык. Уйкунун фазалары жеңил уйку, анан терең уйку деп баса белгилеп кеттик. Жеңил уйкунун өзүнүн конкреттүү аткара турган функциялары бар, анан терең уйкунун өзүнүн функциялары бар. Бул учурда тең организмде ар кандай пайдалуу деп айтайынчы процесс жүргөндүктөн жана гормондор иштелип чыккандыктан бизде жашаруу процесси, организмдин кайра калыбына келүү процесси, нервтин тынчтануусу, мээнин жаңылануусу, айтор мунун баардыгы тең дал ушул уйку учурда болот. Анткени биз ойго жүргөн учурда организм эч качан калыбына келе албайт. Биз болгоно баягы истощение деп коет эмеспи, энергиябызды гана коротобуз. Ошонун баарын калыпка келтирчү бул уйку. Чоң адамдар үчүн саат 10дон 11ге чейинки аралыкта уктап калуу сунушталат. Ал эми кичинекей балдар үчүн саат 9да уктап калуу сунушталат. Эгерде ишенип коюңуз дагы бир жолу уйкудан 1 саат, 2 сааттан аздан 5-10 мүнөттөн кечигип атып уйкуңуз улам кала баштаса, организм ал учурда калыбына келип бере албайт. Болду. Ал учур сиз үчүн кое берилди. Ушундай учурлардын баары акырындан топтоло берет дагы анан сиз 40 жаштан өткөндөн кийин, 45 жаштан өткөндөн кийин анан сөзсүз өзүнүн кесепетин тийгизет. Ошондуктан ар бир мүнөттү баалаңыз. Өзгөчө кечки убакытты сапаттуу өткөргөнгө аракет кылыңыз. Бул кечки тамакта жакындарыңыз менен жайдары маанайда сүйлөшүп, урушпай, чоң көйгөйлөрдү эртеңки күнгө калтырып, урушпастан, жакшынакай сүйлөшүп, күнүң кандай өттү, эмне кылдың, мен сени жакшы көрөм, уулум, кызым деген сөздөрдү айтып, балдарыңызга дагы, өзүңүзгө, жубайыңызга дагы жакшы маанай тартууласаңыз, ишенип коюңуз, уйкуңуз таттуу гана болбостон сапаттуу дагы болот. Бүгүнкү биздин конок академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунун пульмонолог, сомнологу Акылбеков Азамат Исхакович болду. Сизге анда 30 секунддук эркин микрофон. Чоң рахмат, урматтуу кыргызстандыктар. Жакшы, эмне десем, эми жакшы уктаңыз, ден соолукта жүргүлө, ден соолукта болгула, жакшы тамактаныңыз, сапаттуу тамактаныңыз, көпкө чейин гаджеттерди чукулабаңыз. Топтура. Ал эми Азамат мырза, мен сизге ыраазычылык билдиргим келет жалпы угармандарыбыздын, элибиздин атынан. Чоң рахмат алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ошол жаатта ошол жок, мен пульмонолог болушум керек, кардиологдор ансыз деле көпмүн деп туруп, ушул жаатты тандаганыңыз үчүн, ошол тандаганыңыздын акырети кайтып, мыкты адистерден болуңуз. Чоң рахмат. Анан албетте элибиздин батасын алып жүрө бериңиз.
Досторум, сүйүңүз, сүйүктүү болуңуз, кубаныңыз. Анткени бул нерсе биздин жашообузду бактылуу гана кылбастан сапаттуу да кылат. Бири-бириңизден жылуу сөз аябаңыз. Өзгөчө мына азыр саат 7 болуп бара жатат. Бул учурда дагы жакындарыңыз менен жакшы убакыт өткөрүүгө аракет кылыңыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Таңкы саат 8ден кайрадан амандашабыз. Окей радиосунда саат 19.